Президент Садыр Жапаров орозо айынын башталышы менен куттуктады. Новиков үй бүлөлүк зомбулук фактысын актоого жол жок. Кикбоксчулар Туркияда өткөн эл аралык мелдеште 3 алтын 1 коло алды. Бажы төлөмдөрү өткөн жылга салыштырмалуу 2,6 миллиард сомго көп чогулду. Түптөгү өрөй учураган жол кырсыгынан 4 бала көз жумду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргызстандыктарды ыйык орозо айынын башталышы менен куттуктады. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерди мусулмандардын көптөн күткөн берекелүү орозо айы менен чын дилимден куттуктайм. Орозо ислам дүйнөсүндөгү ыйык айларынын бири. Бул айда мусулмандардын ыйык китеби түшүрүлгөн. Орозо айында ар бир мусулманга орозо кармоо парз болуп саналат. Орозо кармоо мусулмандардын ыйманын бекемдеп, аны тартипке жана Алла Тааланын өкүмдөрүн так аткарууга үйрөтөт. Орозо ден соолукту чыңдай турган гана эмес, адамдардын руханий дүйнөсүн тазарта турган, мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн жана күнөөлөрдөн сактануунун айы, сабырдуулуктун мектеби. Себеби бир гана тамак менен суудан эмес, жаман ойлордон, ашыкча сөздөн жана суук көздөн, ушак айтуудан, жала жапкандан, жалган сүйлөөдөн да орозо кармоо зарыл. Орозо айында жараткан ар бир үй бүлөгө бакыт, береке, кубаныч жана ынтымак тартууласын. Ал эми ыйык мекени бизге тынчтыкты, туруктуулукту, токчулукту жана өнүгүүнү алып келсин. Орозоңуздар кабыл болсун, дейт Садыр Жапаров. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Артем Новиков аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Айзада аттуу жаш кыздын кайгылуу окуясы эч кимди кош көңүл калтырган жок. Тилекке каршы бул окуя жалгыз эмес. Акыркы мезгилдерде жаңылыктардан мектеп окуучулары ортосундагы мушташ, жашы жете электерди зордуктоо, үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон аялдар, балдар ичиндеги жанын кыйгандар тууралуу көп окуп жатабыз. Бул жаңылыктар согуштагы маалыматтарды элестетет. Ала качуу окуялары адам урдоо катары кабылдашы үчүн мыйзамды каталдаштыруу зарыл. Кылмыштардын жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу күчөтүп, административдик камоонун мөөнөтүн жогорулатып, ошондой эле балдарга убактылуу камкордук көрүүнү расмий тариздөөсүз 30 күндөн ашуун мөөнөткө жарандардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салуу керек, деп белгиледи Артем Новиков. Биринчи вице-премьер-министр белгилегендей, көптөгөн стратегия, концепция жана пландар кагаз жүзүндө калып, ишке ашырылбай жатат. Ошондуктан тийиштүү мамлекеттик органдар депутаттык корпус менен биргеликте зомбулукка дуушар болгон аялдар жана балдардын укугун коргоо жааматында мыйзамды каталдатуу маселесин иштеп чыгышуу керек. Мындан тышкары коопсуз шаар камералары боюнча адамдардын урдоого карата жооп кайтаруу алгоритмин иштеп чыгуу керек, деп жыйынтыктады биринчи вице-премьер-министр. Кыргызстандык кикбоксчулар Туркияда өткөн Turkish Open Kickboxing European Cup мелдешинде 3 алтын жана 1 коло медаль алышты. Турнир 8 апрелден 11 апрелге чейинки күндөрү Анталия шаарында болду. Мелдештин алтын медалын дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Авазбек Аманбеков, дүйнө кубогунун ээси Рустам Ибрагимов жана дагы бир кесипкөй спортчу Марат Мусаев тагынган. Бажы кызматы үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында 8,4 миллиард сом бажы төлөмдөрүн чогулткан жана белгилеген божомолду 87% аткарган. Маалыматка ылайык, бажы төлөмдөрү 2021 жылдын биринчи кварталында өткөн жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу 2,6 миллиард сомго көп чогулду. Коронавирус пандемиясы жана ага байланыштуу товарларды өткөрүү боюнча чектөөлөр өлкөлөр ортосундагы соодага өзүнүн терс таасирин тийгизүүнү улантууда. Импорттун көлөмүнүн төмөндөшү бажы төлөмдөрдүн көлөмүнө дагы таасирин тийгизди. Бирок ошого карабастан өткөн жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу мамлекеттик бажы кызматы 2,6 миллиард сомго көп бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыз кылган. Өсүү темпи 2020 жылдын биринчи кварталынын көрсөткүчүнө карата 144% түздү. Ысык Көл облусунун Түп районундагы 2 жеңил унаа кагышып, анын кесепетинен 3 бала кырсык болгон жерден бирөө ооруканадан каза тапты. Окуя кечээ 12 апрель күнү саат 23:14-тө Балыкчы Ананева Каракол унаа жолунан 204-чакырымында Михайловка айылына жакын жерде болгон. Анда Toyota Camry жана Audi S4 сүзүшкөн. Көз жумган 19 жана 20 жаштагы 3 эркек баланын сөөгүн унаадан куткаруучулар чыгарып, укук коргоо органдарына өткөрүп берген. 20 жаштагы 3 баланы Түп райондук ооруканасына тез жардам аркылуу жеткиришкен. Андан соң ооруканада жаткан 20 жаштагы балдардын бири көз жумган, деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министрлиги.